Бул абдан көп кырдуу маселе да. Анан бир тараптуу чекит кою деген сөздөн алысмын. Албетте дипломатияны колдонуш керек, эл аралык нормаларды колдонуш керек. Эки мамлекеттин элинин кызыкчылыгын сөзсүз түрдө эске алыш керек. Бирок туура айттыңыз, бир нече кылымдан бери булар аралашып жашап, шахматтык түрдө жайгашып калганбыз. Бирок кызыкчылыктарды эгемендүү мамлекетпиз да. Эртеби кечпи делимитация менен демаркацияны бүтүрүш керек. Анан бул жерде эң негизгиси абдан жакшы сүйлөшүүлөрдү, тең ата сүйлөшүүлөрдү жүргүзө алган мыкты кишилерди тартышыбыз керек да. Анан эмне себептен кандай маселелер, мисалга айтсак, ошол эле Максат Айылы бул илгертен бери биздин чек арачылар. Алар ошол статуска ээ болгон, азыркы күндө биз ошентип айтсак да адашпайбыз да, туура болот. Ошол чек арачылардын жөнөкөй эле социалдык көйгөйлөрү да чечилген эмес. Жөнөкөй эле социалдык көйгөйлөр. Анан негизги маселе ошол жерде мисалы үчүн жашап жаткан жергиликтүү эл жөнөкөй тамак ашты, азык түлүктү майда чүйдө алыш үчүн 80 чакырымды жүрүп райцентрге барыш керек. 5 чакырым ылдый жүрсө Тажикстанда бар жоктун баарын алат, арзан. Жөнөкөй эле ушул жерден биз өзүбүз үчүн жыйынтык чыгарсак болот да. Ошол эле ФАП маселеси, ошол эле бала акча маселеси, жөнөкөй эле мисалдарды келтирсек болот. Ошол эле сууга суу маселеси. Анан чырлардын негизги ошол жерден сырткары суудагы маселеси бар да. Анткени Тажикстан менен Кыргызстандагы сууга сууну бөлүшө албай да канча чырлар чыкканга күбө болгонбуз да. Абдан көп кырдуу маселе.